Менин атым Нагима. Азыркы баяндап берүүчү бул Кудай менен пенденин ортосундагы мамилени чагылдырылып, Элмурат Кочкоровдун макаласын кул түшүнүгү менен баяндайм. Бул макаланын негизги биринчи башталышы бул эжесинин энесине берген суроосунан башталат. Суроо төмөнкүчө болчу. Адам Кудайдын кулубу же баласыбы? Энеси ойлонуп туруп, Адам Кудайдын кулу деп жооп берет. Бирок ал жообу эжесин канааттандырбагандыгы бул жүзүнөн байкалат. Аны көп өтпөй эжеси Адам Кудайдын кулу эмес, баласы болсо андан да жагымдуу болот деп айтат. Бирок эжесинин энесине айткан жообу эмнеге мынчалык жакшы түшүнүп турат. Анткени ал кээ бир макалаларында Адам Кудайдын кулу катары сыпаттаган болчу. Бирок буга окурмандары катуу каршы чыгышты. Анткени алардын ойлоосунда кул түшүнүгү бул адамдын улуулугун көзгө илбегендик деп ойлошкон. Ал ошондуктан кул түшүнүгүн кененирээк түшүндүрүүнү чечти. Ал окурмандар сындагандыгы үчүн эмес, ал ислам динин туура түшүнүү үчүн. Кул деген сөз кул дегенде биз адамдын аброюна шек келтирген, анын муктаждыктары менен багылуулуктарын такыр эсептешпеген абсолюттук күчтө же болбосо өзүнүн тубаса укугу деп эсептешибиз же түшүнүшүбүз керек эмес. Бул Голливуддун фильмдерине чагылдырылган аяусуз мамиле дагы бул ислам терминологиясына туура келбейт. Биз ислам теологиясында кул түшүнүгүн дагы тереңирээк түшүнүү үчүн биз ислам теологиясындагы негизги булагына кайрылып көрөлү. Негизги булак эмне деп турсаңыз, бул албетте Куран. Курандын ар бир принцибин эмес, биз ар бир контекстине өз алдынча түшүнүшүбүз керек. Анда эмесе жаратылгандардын ичинен адамдын ээлигин орду жана анын артыкчылыктары тууралуу айта кетсем. Адамдын биринчи бул артыкчылыгы бул акыл жана эркиндик. Адам акылы менен эркин боло алат. Ал эми эркин жана акылдуу болгондугу үчүн, акыл берилгендиги үчүн ал акыретте сурак алынат экен. Ал эми теңдессиз жана артыкчылык. Адамга акыл тартуулап, ал максаттуу өмүр сүрүшү жана ошондой эле артыкчылыгы бул анын өзүнүн ушул дүйнөгө жаратылгандыгы болуп эсептенет экен. Ал эми Жасия жана Букара сүрөлөрүндө айтылгандай эле адам бул дүйнөдө бардык нерселер адам үчүн жаратылгандыгы айтылат. Ал эми сууда жашаган жаныбарлар үчүн кургактык, кургакта жашаган жаныбарлар үчүн суу коркунуч туудурса, бул адам үчүн гармониялуу бир калыпта же болбосо бир убакта пайда алып келүүчү нерселер экен. Ошондуктан бул дүйнөдөгү бардык нерселер адам үчүн жаратылган. Ал эми кол тийбестик. Адам бул дүйнөгө келип, анын өмүрү Кудайдын гана кепилдигинде. Ал улутуна, расасына же болбосо жашоого болгон көз карашына карабайт. Ал эми бул адам болуп жаратылгандыгы үчүн ыйык экен. Ал эми адам менен Кудайдын ортосундагы келишим. Адатта бирөөгө вазыйфа же милдет жүктөрдө биз ага толук шарттарда түзүп берүүбүз зарыл. Анткени мисалы дыйкан дагы ал өзүнүн түшүмүн алуу үчүн аны сепкенден жана себүүдөн мурда дагы аткарылчу шарттардын баарын аткаруу менен гана ал түшүм ала алат экен. Ал эми мен силердин раббиңер эмесминби деп сураганда, сен биздин раббибизсиң, күбө беребиз деген. Муну эмнеси деп ойлойсуз? Албетте, бул кыямат күнү биз булардан кабарыбыз жок болчу деген түшүнүктү айтпоо үчүн. Кудай адамдарга шарттарды түзүп гана бул дүйнөгө жөнөтөт экен. Ал эми сен биздин раббибизсиң, көөлүк беребиз деген, мен ушул Кудайдын шарттарына баарына ыраазымын деп гана бул дүйнөгө жөнөтүлөт экен. Кудай бүткүл ааламдын ээси болсо дагы адамдын өз-өзүнүн макулдугун угуп гана бул дүйнөгө сыноо максатында жөнөтөт. Дагы бир мисал келтире кетсек, бир фирмага же болбосо ишканага кирүү үчүн ал башкарманын башчысы менен жолугуу канчалык мүмкүн? Албетте, ал менен жолугуп сүйлөшкөн тагдырда дагы анын сүйлөшүү этиканын принциптеринде эле эмес, фирманын негизги кызыкчылыктары менен сүйлөшөсүз. Ошондуктан бул Кудай адамга пенденин же болбосо кул мамилесин кылганы бул ал азыркы кожоюн менен кулдун ортосундагы алаканын таптакыр маңызга ээ болот. Адам бул Кудайдын кулу катары ал кылгандыгы үчүн ал толук эркиндикке, ошондой эле толук артыкчылыкка ээ. Мен бир нерсени айтат элем. Азыркы убакта бардыгыбыз Кудай бирдей мүмкүнчүлүктү берет. Андыктан баарыбыз ошону колдонуу жана аны жолго коюп, жакшы жолдо жүрүү бул ар бирибиздин көз каранды.